Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Сиздер менен Чыңгыз Исмаилов. Бүгүн эң көп берген суроого жооп берип кетейин. Кандай бизнес кылса болот деген суроону көп беришет да. Анда эмесе ушул жеке ишкерлик баштайсыздарбы, бизнес баштайсыздарбы, эмнеден башташ керек, ошону бир аз айта кетейин. Анда эмесе урматтуу мекендештер, эң биринчи бизнес жеке ишкерлик баштаарда өзүңүздөрдүн баалуулуктарыңызды аныкташ керек да. Менин баалуулуктарым кандай? Мен кайсы чөйрөнү өстүргүм келип атат. Сиз кайсы чөйрөнү өстүрүп, ошо жака салым кылгыңыз келип атат. Мына мисалы үчүн мен билим берүү тармагын, сулуулук тармагын, ден соолук чыңдоочу тармагын жана турак жай тармагын өнүктүргүм келет да. Сиздерде дагы ошондой ар кандай баалуулуктар бар, өзүңүздөр өстүрө турган тармак болушу мүмкүн да. Бирөө мисалы үчүн ресторан, кафе жагын өстүргүсү келет, бирөөсү спорт жагын өнүктүргүсү келет, жана башка. Ошо сиздер эң биринчи ушул кайсы чөйрөнү өнүктүргүм келет аныктагандан кийин, анан мен кайсы тараптан бир аз тажрыйба билимим бар, ошо суроону беришиңер керек да. Мына мисалы үчүн мен спорт жагын өнүктүрө албайм, анткени мен ал жакта түшүнүгүм жок да. Мен билим берүү тармагында түшүнүгүм бар, ден соолук чыңдоочу жана сулуулук тармагы, турак жай тармагында бир аз билимим бар да. Мен бул жакты бир аз өстүрө алам, өнүктүрө алам, өзүмүн салымымды кошо алам да. Сиздер дагы ошол бир аз түшүнгөн тармагыңызды, билим, тажрыйбаңыз болсо өнүктүрө аласыз. Эгер такыр билим жок болсо, анда ошол тармактан билим алыш керек да. Канчалык ошол тармактан билим алып, убакыт, энергия коротсоңуз, ошончолук сиздин компетенция деп коет да. Ошончолук сиз ошол тармакты өнүктүргөнгө күчүңүз жетет. Эгер такыр эле түшүнүк болбосо, анда ал бизнеске канча акча салбаңыз, ал тармакты өстүрө албайсыз. Ошондуктан мен сиздерге дагы бир сыйра айта кетейин. Сиз өстүрө турган тармактан билимиңиз, тажрыйбаңыз болсо, ошондо гана ал бизнеске киришсеңиз болот. Анан негизи эле ар бир адамдын бизнеске боюнча, жеке ишкерлик боюнча аң сезими кыска болот да. Ошол аң сезимди кеңейтиш керек, көрүш керек да. Канчалык сиз бизнес жактан, жеке ишкерлик жактан билим алсаңыз, ошончолук компетенцияңыз чоңоет, ошончолук сиз көзүңүз жете баштайт да, ошол ишти алып кеткенгечи. Дагы бир маанилүү совет, сиз канча акча сала аласыз, ошол канча акча менен тобокелдикке сала аласыз. То есть орусча айтканда рисковать, то есть канча сумма менен сиз рисковать эткениңизге күчүңүз келет. Мисалы үчүн сиз 500 000 сом менен мен рисковать этем, эгер бул иш жүрбөй калса деле эчтеке болбойт десеңиз, ошондо баштасаңыз болот да. Анан акыркы акчаңызга же болбосо бирөөдөн карыз алып, же болбосо кредит алып, ошол акча менен сиз рисковать этсеңиз, анда туура эмес болуп калат. Неге дегенде бизнес кылыш оңой жумуш эмес. Статистика боюнча 38 бизнес ачылса, ошонун 37си жабылат, бир жылга жетпейчи. Ошондуктан дагы бир сыйра айта кетейин. Эгерде бир аз топтолгон акчаңыз менен рисковать эте алам, буну акчаны жоготуп алсам деле эчтеке болбойт десеңиз, анда ошол ишкерликти баштасаңыз болот да. Анан үчүнчүдөн сырткы процесс менен ички процессти түшүнүшүңүз керек да. Ар бир бизнесте, жеке ишкерликте сырткы процесс болот, анан ички процесс болот. Сырткы процесс деген бул бизнестин сырткы жагында боло турган иштерде. Это маркетинг, реклама, продажи, позиционирование, построение бренда, связи с общественностью жана башка. Ички процесс деген жанагы продукция, услуганы көрсөтө турган иш-аракеттер, ички персонал менен иштөө жана ички бухгалтерия, ушул вопростордун баары ички процесске кирет. Сиздин күчтүү тарабыңыз кайсы? Сырткы процессте иш кылуубу же болбосо ички процессте иш кылуубу? Эгерде бир тармакта күчтүү болсоңуз, анда сырткы экинчи тармакты алып кете турган партнер табышыңыз керек да.
мына мисал үчүн айтсаңыз, мен ички процессти жакшы билем, кантип услуга продуктаны кардарыма бере алам, сервис жагын, жанагы ички бухгалтерия, работа с персоналом алып кете алам десеңиз, анда сөзсүз түрдө сырткы процессти алып кете турган партнер табышыңыз керек да. Ошол брендинг, маркетинг, жанагы продажа, ошонун баарын ал иш жүргүзүш керек. Эгерде ошол экөөңөр бири-бириңерди таап кошулсаңыздар, анда жанагы бизнес жүргөнгө толук шанстары бар. Ошондуктан урматтуу мекендештер, эң биринчиден мына мен 10 жылдан ашык жеке ишкерлик бизнес тармагында жүрүп, элдерге туура багыт берип, билим менен бөлүшүп келем. Эгер кааласаңыздар, биринчи жанагы базовый иш боюнча, эффективдүүлүк боюнча базовый 10 күндүк онлайн курс окусаңыздар болот. Ошондо көп нерселердин баарын түшүнүп аласыздар да. Анда эмесе мен бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Эгерде 10 күндүк онлайн курска катышам десеңиздер, кайрылыңыздар. Ушул видеонун астына WhatsApp номерди жазып коем. Дүйнөнүн любой шаарында болосузбу же региондо болосузбу, зато онлайн сиздерге катышканга абдан удобный болот. И видеону сиз кайра-кайра кайталап көрүп, жанагы түшүнбөй калган жериңизди кайра түшүнүп алсаңыздар болот да. Кудай буйруса, ушул YouTube канал Исмаилов Чыңгыз деп жазсаңар, көп бекер видеолор бар, аны да көрүңүздөр. И жанагы 10 күндүк онлайн курска да катышыңыздар. Эмнеге дегенде, обратный связь с тренером, то есть устат менен обратный связь менен катышкан более-менее результативный болот да. Ушул видео сиздерге пайда алып келсе, лайк басып коюңуздар, досторуңар, туугандарыңыз менен бөлүшүп коюңуздар. Кудай буйруса, 10 күндүк онлайн курста жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Сиздер менен Чыңгыз Исмаилов болду. Башка баракчаларда да өзүмдүн страницаларым бар: Instagram, Facebook, YouTube. Кудай буйруса, жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.